Нарында көчөт отургузуу акциясы облустун борборунда болуп өттү. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен мекеме ишканалардын кызматкерлери катышты. Бул самалык тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылына карата уюшулуп жатат. Дубан аймагында быйыл 86 000 бактырактын көчөтү отургузулат. Көчөттөр Ош облусунан алынып келинип, жалпы саны 1500гө чамалайт. Быйыл облус боюнча 80 гектар аянткан мырза терек, карабак, тал, ак кайын, карагат, жан карагайы, көк карагай, алма, алмурут жана өрүктүн көчөттөрүн отургузуу мерченделип жатат. Облусубуз боюнча ар бир райондо, ар бир район центрде бүгүнкү күнү ошол биринчи көчөт отургузууну баштадык. Кудай буйрса мына погода дагы ушу жаан дагы жаап берип атат. Жаан жааганына карабай, ушу ар бир күнүбүздү текке кетирбей иш алып баруудабыз. Кудай буйрса бизде азыр облусубуз боюнча 86 000 көчөт отургузуу пландалды. Анын ичинде ушул ине жалбырактуу дарактар жана карагат жана чычырканак кластери боюнча иш алып барып атабыз. Мына мэриядагы азыр башталып 1,5 000 көчөт азыр Ош облусунан келүү можжевельниктер күтүлүп атат. Андан тышкары өзүбүздүн ишкерлер дагы жардам берүүгө кол сунуп турат.